Каракол шаарынын базары. Мында жалпыга таанылган көпчүлүк издеп ичкен аш-лянфу тамагы сатылат. Жылдызкан Байтекова 10 жылдан ашык убакыттан бери дал ушул катарда аш-лянфу сатып иштейт. Аталган жерде кыргыз, дунган, орус улутундагылар да бар. Алардын ар биринин аш-лянфу жасоо рецептери ар башка. Азыр аш-лянфуну сатуунун сезону болгондуктан Жылдызкан Байтекова небересин ээрчитип алып, күндө тынбай иштеп жатат. 10 жыл болуп калды иштегениме. Шүгүр жакшы. Клиенттерибиз көбөйүп атат, жакшы. Сезонда жакшы иштейбиз, буйруса. Ошо аш-лянфу азыр 50 сом, 40 сомдон болуп атат. Пирожкини баарын үйдөн жасап келебиз, камырыбыздын. Эртең мененки эрте заготовка кылып алып, анан 8дерде келебиз. Аш-лянфуну эртең менен жасайбыз, кесмесин, подливтерин баарын эртең менен жасайбыз. Калганын крахмалдын баарын кечкисин жасап коебуз, баарын свежий кылып жасайбыз. Кел Айбаламай, отургула. Отура кой. Дагы аш-лянфу. Кел отургула. Арзан 40 сомдон кылып берейин, кел эле. Отура бер эле балам, отур. Отур балам. Каарманыбыз 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеп, аш-лянфусун дайыма сатып алган адамдарды да тапкан. Азыр сезон болуп, анын тамагын Казакстанга чейин алып кеткендер болсо, кышкысын үйгө чейин сурап алып кеткендер да бар экенин айтат. Үйдөн заказ беришет. Айылдан заказ беришет. Бияктан деле эртең менен заказ беришет, алып келебиз свежий. Бишкекке алып кетип атышат, Алматага чейин алып кетип атышат. Сезон башталды, көбүрөөк болот. Жетишпей да калабыз да салганга. Окуучулар школго кирерде киши көп болот. Анан азыр элдер жакшы эле шүгүр. 6 баланын энеси Жылдызкан Байтекова учурда пенсияга чыккан. Ал үйдө бош отуруудан көрө базарга чыгып аш-лянфу сатууну туура көргөн. Менин 6 балам бар. Баары үйлөнүп жайланышты. Азыр пенсиянын убагындамын. Бош турбай иштеп атабыз. Клиенттерибиз көбөйүп калды, келип отурушат. Жакшы, чакырабыз кадимкидей эле. Бири-бирибизден талашып чакырабыз. Ошентип аш-лянфу өзгөчө жайкысын Жылдызкан Байтекова өңдүү бир топ айымдын киреше булагына айланат. Ишкер айымдар шаарга келген ар бир эс алуучуга даамооз тийгизип, Керемет көлдө жакшы эс алууларын каалап узатышат. Максат Боронбаев, ТМЖ телеканалы, Ысык көл окуусу.